Söz İskender İsmailov sizde. Rahmat, Mыйзам долбоору комитетте каралып, колдоого алынды. Жогорку кеңешке сунуш кылынды. Экинчи окууда колдоп бериңиздер суранабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар, табылуу ачык, суроо талкууга. Барбы? Жок экен. Комитеттин кимде? Жок, жок. Айбек Алтынбекович экен, суроо бар экен. Суроо. Курсанттар, айтсаңыз, бул ички аскерди кайра түзүүнүн себептерин айтсаңыз, эмнеге кайра түзүлүп атат? Түзүлгөн жок, өткөрүлүп берилип атат да. Өткөрүлүп берилди абы? Өткөрүлүп берилип атат. Бул Курсан Сатарыч. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Айбек мырза. Негизинен өзүңүздөргө маалым болгондой эле бул 2014 жылы 12 мартта атайын баягы соттук реформанын жүрүшүнүн алкагында ички иштер министрлигинен ички аскердин кызматыны бөлүп чыгып улуттук гвардияга белинген да. Ошондой эле 2018 жылы болсо азыркы учурда карап чыгып кайрадан 2018 жылы октябрь айында мамлекет башынын жарлыгы чыгып, ошол жарлыктын негизинде ички аскерлерин ички иштер министрлигине кайтарып берүү каралган. Негизги эмнеде? Негизинен алганда бул коомдук коопсуздукту, ошондой эле жарандардын укугун коргоодо, ошондой жана башка мына биздин башка коопсуздук маселесине каралган маселелерде толук кандуу ишти алып баруу үчүн ушул жарлыктын негизинде мына бүгүнкү мыйзам долбоору иштелип чыккан. Курсан Сатарыч, айтсаңыз, мына ички иштер министрлигинин ички аскерлери кайсыл уставка баш ийет? Биринчиден бул аскердик уставка баш ийет, бирок ошонун ичинде Айбек мырза ички иштер министрлигинин статусуна ээ болот. Бул мыйзамда так даана көргөзүлгөн. Бул кайсы учурда дегенде, бул баягы коомдук коопсуздукту камсыз кылууда, ошондой эле өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда, андан кийин баягы эң маанилүү объектилерди кайтарууда. Мындай болуп атат да, мыйзамдын 14-беренен 1 пунктунда ички аскердин күчүрмөн кызматынын уставын өкмөт бекитет деп турат да. А башка беренелерде 17-берененин 2 пунктунда куралдык күчтөрдүн уставы иштейт деп жазылып турат. Кайсынысы туура? Өкө тең туура бул жерде. Себеби дегенде, сиз ал 1-беренени айттыңыз ба? 7-берене дедиңизби? 14-берененин 1 пункту. 14-берененин 1 пунктунда бул ички аскерлердин иши чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салуу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү төмөнкүлөрдү бекитет деп туруп, ички аскерлердин штаттык санын, ички аскерлердин күчүрмөн кызматынын уставын деп жазылып турат да. Өкмөт бекитет деп турат. Өкмөт несенен. Ошондо карама каршы келбейби? Өкмөт бекитип атса, анан дагы куралдык күчтөрдүн уставы иштеп атса. Ооба. Маңызын түшүндүм. Бул көптөгөн суроо келгенде, негизинен комитетте болгондо, мен кыскача айта кете турган болсом, эки комитетте атап айтканда эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде жана биздин профилдик комитетте анан биринчи окууда өткөндө жалпысынан Айбек мырза 22 сунуш келип чыккан. Сунуш сын пикирлер айтылган да. Ошонун ичинде азыр сиз берип аткан суроодагы биздин урматтуу генералыбыз Мыктыбек Юсупович дагы ушул суроолорду берип кеткен да. Бай генералдык наамын ыйгаруу, анан мен билгенден Исхак Абсаматович көптөгөн. Ошо 22 сунуштан бүгүнкү күнгө чейин азыр 12 сунуш эл аралык комитеттен келип чыккан болсо, 9 эске алынды, 3 эске алынган жок. Ал эми 7 сунуштан болсо 4 эске алынды. Анан бизде ошондой эле жогорку кеңештин юристтери аппаратынан 3 сунуш келген, анын 2 эске алынды. Ал сиз айтып аткан боюнча бул куралдык күчтөрүнө кирбейт экен, бирок аскердик түзүлүштөргө кирет. Бул мыйзамда. Ошондуктан бул 2 макамга ээ болуп атат да ички аскерлер. Уставдын негизинде иштешет, себеби дегенде 1 жылдык баягы кызмат өтөшөт, баягы аскердик милдеттүү болуп туруп, 18 жашка чыккандан кийин. Ал эми негизги милдетти аткарууда ички иштер министрлигинин статусуна да ээ болот. Рахмат. Рахмат. Анда айтсаңыз, ички аскерлердин канча жыл кызмат өтөшөт? 1 жыл. 1 жыл. 1 жыл, Куралдык күчтөрдө эле бар. Куралдык күчтөрдө эле башкаларда. Рахмат. Рахмат.